Рахмат, урматтуу төраға. Урматтуу премьер-министр, мына антикризистик программа алып келгениңизде биздин эң аярылуу катмар орто жана чакан бизнесте иштеген ишкерлерге кредит алгандарга процентин түшүрүүнү сөз караңыз. Азыр дүйнө жүзүндө бардык банктарда кредиттин проценти түштү. Россияда түшүп атат. Ошондуктан бизде азыр сом менен 18ден жогору берет экен. Азыр сомдун куну түштү деп 20дан да бербей атышат. Ошондуктан биз эми ачык айттыңыздар, жардам бере албайбыз акчалай деп. Анда шарт түзүп берели. Анда пайызын түшүрүңүздөр. Банктар менен сүйлөшүңүз. Бул деген мировой кризис. Туура банктардагы бирөөлөргө карыз, аларда сүйлөшсүн, ошону сөз киргизиңиз. Бул биринчи сизден сураныч. Андан кийин мына Кытай менен жүк ташуу эмне болду? Ачылды деп уктук эле, кайра жабылды деп угуп атабыз. Шуну маалымат берип койсоңуз. Иркештам иштеп атат, бирок баягыдай күчүнө келе элек. Ал жерде жана текшерүү процедуралары баары этияттык менен иштер башталды. Тоорук арт боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми ал жерде дагы бир маселе бар. Тоорук арттан келген товардын көбү реэкспорт менен кетчү эмес беле? Ошон үчүн аны ачыш үчүн анда же өзүбүздүн эле рыногубузга алып келе турган товарлардын гана переченин кийиришибиз керек, тизмеси менен кийирип, биздин эле эмере кала тургандай болуп. Казакстанга реэкспорт боюнча жанагындай көрүп атасыздар, машиналарды өткөрүү процедураларын баарын макулдашышыбыз керек да. Азыр ушундай акыбалда болуп атабыз, бирок биздин Тышкы иштер министрлигибиз иштеп атат, таможня иштеп атат, иш алып барып атабыз. Бизнесмендер өзлөрү иштеп атат. Себеби дегенде ар жактан бери жакка алып келген процедураларды өзлөрүнүн ичинде, Кытайдын ичинде аягына чыга элек. Ошону эртелесеңиз, себеби баары бирине байланышканда, азыр эми жүктүн баары келип чек арада Кытай тарапта өтө көп жүк турат дейт, бизге өтө албай. Ошон үчүн эртелетиңиздер. Андан кийин Сабиржан Токтосунович, мына коомчулукта сиз угуп атасыз. Коронавирус менен ооругандарды дарылаганга $3.000 кетип атат дейт. Ушул боюнча маалымат айтып коюңузчу. Азыр канча сом кетип атат ооругандарга дарылоо үчүн? Бул мындай эмес, саламат сактоо министрлиги фомус менен бирдикте дарылаганга атайын 4 группага кылып бөлгөн. Жеңил формасы, орточо формасы, оор формасы жана өтө оор формасында. Жеңил формасы 7.000 тегерегинде акча, ал эми эң бир оор формасы 118.000. Бул только жанагы дарылаганга кеткен акчалар, чыгымдарды. Бул прямой затраты кеткен да. Атайын буйрук менен бекилген экен. Ошон үчүн баягы эл арасында айткан сөздөр, баягы Өзбекстанды пример кылып койгондо, биз азыр жумушчу топ түздүк дагы бүт эмесин кеткен чыгымдарды, стоимость одного случая леченияны азыр расчет кылып атабыз. Кече биздин комитетте бюджет жана финансы, сиздин статс секретарыңыз айтты эле, кошумча дарыгерлерге биз акча төлөп атабыз. 47.000 60.000 союм кошумча алды деп. Ушул туурабы? Бул болсо мындай, биз өткөндө март айыныкын төлөп бердик баарысына. Ушул суммалар туурабы? Анан азыркы апрель айыныкын 47.100 сомго чейин жетет, бир айлык эгер толук иштесе. 3 группага бөлдүк. Анын ар бир группасын өзүнчө карантинде казарменный положение иштеген стационардагылар, лаборатория иштегендер ушундай акча алышат. Андан кийин жана постто тургандар өзүнчө айлык алышат. Анан мобильный бригадалар өзүнчө расчет менен айлык алышат да. Ал биз бекиткенбиз ал положениясын. Ушуну коомчулукка ачык билдирип коюңуздар. Канча төлөнгөнүн баары эл билиш керек. Экинчи сөз болуп атат. Андан кийинки айтып турган сөзүм, мына азыр 1-майдан баштап таксисттерге уруксат бердиңиздер, туурабы? Бирок уруксат алуу кагазы өтө процедурасы кыйын. Азыр мындай болуп атасыздар да, эртең элде наразы болот. Урматтуу Мухаммед Кадишевич, пропусту бербейт комендант, баары ала албайт. Ошон үчүн так айткыла, кандай критерийни бересиздер? 10 секунд. Мурда патент алып иштегендерге берилди, сиздер баары бербейсиздер. Ошон үчүн так аз айтып койгула, кийин эле наразы болот. Менин оюм боюнча Эмил Токтокунович ошол жана мурун патент алып таксист болуп иштеп жүргөндөрдү өзлөрү чыгып эмете берсе, барып ишин жүргүзө берсе, барып убактысы болсо катталып койсо болот деген процедураны кийиришибиз керек. Ал барып улуксат алып, анан кайра келип убара болбой, өзүнүн патенти менен иштеп, паспорту болуш керек сөзсүз. Патенти болуш керек, анан ошо менен иштеп
жүрө берген процедураны да кечээ айттык, комендантка да айттык, биздин жетекчилерибизге да айттык аны.